Туугандар, Оштогу Каратай айылынан бир агабыз 30 сотук жерин сатууга коюп жатат. Жеринин чекесинен 30 сотук жерди бөлүп сатып атат туугандар. Азыр дарегине келдик. Каратай айылы Биримдик көчөсү. Биз ылдый жактан ошо Ошалай жолу менен келе жатканда Каратайга кире бериште жолдун оң жак сол жагында эки Каратай деген дүкөндөр турат, карама каршы, бетме бет. Ошол жерден оң тарапка бурулуп эле асфальт көчө менен бул жагынан айланып келдик да. Бул жагынан келип эле туугандар асфальт бүткөн жерден бир аз эле шагал жол менен жүрүп бул жагынан келип калдык. Чек арасы эми тетиги кошунанын үйү анан тып турат. Жийде. Ошол жерден башталат чек ара. Жердин чек арасы да ошол жерден болот. Жерди ушул жактан туурасы бир 30 метр, узундугу бир 90 метрлик узундукта сатууга коюп жатат. Дарбазаны ушу пескоблок дубалдын бир жерини ачып туруп, дарбаза ачып аласыздар, коюп аласыздар, болду. Анан бул жагы жанагы мектептин жанынан кирет туугандар. Каратайда мектеп бар го, ошол мектеп жактан кирет. Ал жакты да көрсөтөбүз. Ошол жактан Биримдик көчөсүнө кирип эле түз келесиздер. Мына столба коюлуп, электр линиясы тартылыптыр. Анан көчөдө таза суу бар экен. Таза сууну бул жакка тартып алып кириптир да. Өзүңүздөрдүн тушуңуздардан тартып киргизсеңиздер да болот. Же болбосо бул жактан да тартып киргизсе болот экен да. Мына азыр кирип келдик. Ушул жерди сиздерге көрсөтүп коелу. Мына түштүк тарабынан төрүнөн сатат экен да. Узуну 90 метр, туурасы 30 метр. Кыскасы ушул жерден сиздерге таза 30 сотук жерди казыгын кагып бөлүп чыгарып берет экен, кызыл китебин жасап алат экенсиздер туугандар. Мындайча айтканда эми баардыгын кол коюп өткөрүп берет, болду. Госрегистрден кызыл китеби менен сонун кылып чыгарып аласыздар да. Ушул туш, мына столба турат го. Ушул столбанан бул жагы да. Тек кошунанын курулушуна чейин, чек арага чейин да. Көчө жагы мына көрүп турасыздар, пескоблок дубал менен тосулган. Карап туруп кайсы жери ыңгайлуу болсо, ошол жеринен дарбазага ылайыктап туруп, эки кызыл тумбанын ортосун ачсаңыздар эле болду. Бир калитка, бир чоң дарбаза түшөт. Үйгө дагы, чарбага дагы ошол жетет иншалла. Анан ичкериге мына ушул жерге мына күнгөй бет кылып, жакшы кылып проект менен үй курасыздар. Ылдый жагы бак сарай болот да. Көрдүңүздөр, бул жакка эми картошка эгилген экен, азыр чөбү орул элек. Ылдый жагы болсо беде. Анан ушу жаш көчөттөр бар экен. Былтыр мурда жылы эгилген көчөттөр. Кокон гиластар эгилиптир туугандар. Мына бийиктиктен көрүнүп турат. Көрдүңүздөр, тиги тытка чейин да, ылдый жагычы. Сол жагы көрүп турасыздар, кошуна менен орто ушу сетка тосмо менен тосулган. Ушул жер. Мына бул бакка тийбеңиздер. Бак боюнча, жапжашыл боюнча турсун туугандар. Көчөттөрдү отургузуп, бул жерди сугарып дагы бир жакшылап караңыздар, мээнетти кылыңыздар. Бул жер сонун бак болот. Ал эми курулушту таза ушул жерге кылсаңыздар болот. Үйдү ушул жерге, сарайды мындайракка курасыздар, болду, сонун болот туугандар. Ушул жерди 30 сотукту 6 миллион сомго сатууга коюп жатат. Эгер жаккан болсо, жер издеп аткан болсоңуздар, ээсинин телефон номерларын жазып койдук, тез арада чалып сүйлөшүңүздөр. Анан азыр ээси менен сүйлөшсөк, агын сууну дагы тартып келе атат имиш. Агын суу дагы ушу келерки жазда берилет окшойт менимче. Балким арык салып келсе, ошо агын суу келип калса андан да жакшы болот. Бирок азыр бул жерде мына кранттан суу чыгат, таза суу бар экен да. Таза сууну кааласаңыздар, өзүңүздөрдүн тушуңуздардан жолдон тартып алсаңыздар болот. Кааласаңыздар бул жактан кошуна менен сүйлөшүп, ушу ээсинен эле алсаңыздар болот да. 6 миллион сом, 6 миллион сом. Кеми бар. Документтерин эми бул жерде эми документи общий да. Ошонун чекесинен 30 сотукту бөлүп чыгарып берет. Ага өзүнчө кызыл китеп жасаганга кол коюп берет. Өзүңүздөр ушу кызыл китепти жасап чыгарып аласыздар, болду. Баары сонун болот буюрсачы. Каратай айылы Ошалай жолунун боюнда, Каратайга киргенде эле Каратай дүкөнүнөн ылдый жагы менен келген жакшыраак экен. Кааласаңыздар бул жагы мектеп тараптан келсеңиздер да болот. Биримдик көчөсү. Эки жагынан тең келсе болот экен да. Ушул эми бар болуңуздар. Каратайда мектеп бар, бала бакча бар, мечит бар туугандар. Ошалай жолунун бою. Жакшы жер, жашай турган жер. Бар болуңуздар. Ассаламу алейкум.